Барыңыздарга салам. Азыр мен сиздерге ушул шапка паутинканы кантип токуйт, ошол боюнча мастер-класс көрсөтүп беремин. Бизге эмнелер керек болот? Биринчи эле бизге ушундай болгон жип керек болот. Бул жерде Alize Angora Gold. Ушу жиптен аласыздар. Мындан биз 2 кабат кылып токуйбуз. Бул мындай ничке пряжа, мындай болгон чука жип да. Ушудан биз мындай кылып 2 кабат кылып токуйбуз. Ушудан аласыздар. Мына бул 100 граммдык 500 метр болот. Бирөөнү алсаңыздар деле 2 кабаттасаңыздар жетет да. Бизге күрчөк керек болот. Номер 3 күрчөк менен токуйбуз. Маркер, кайчы и метр керек болот. Мына ушундай кылып 2 кабат кылып алабыз жипти. Ушундай кылып 2 кабат кылып алгандан кийин мындай кылып колуңуздарга ороюсуздар. Крестик кылып ороп туруп, күрчөк менен бул жагынан киргизип, бул жагынан жипти алып чыгабыз. Мындай кылып туруп, бул жерди кармайбыз. Ушул жерди кармап туруп, бул жерге биз 4 столбик без 4 воздушный петель алабыз. 1 2 3 4. Ушундай 4 воздушный петель алабыз. Алгандан кийин эми бул жерге биз кругга биз 18 столбик с накидом токушубуз керек. Столбик с накидом билесиздер, мындай накид алып токуйбуз. Күрчөккө мындай накид алып, бул жагынан салып, жипти алып чыгабыз. Бул жактан жипти алып, бул 2 жипке өткөрөбүз биринчи. 2 жипке өткөргөндөн кийин бул жакта 2 жип болот, андан дагы өткөрөбүз. Экөө болду. 1 2. Эми үчүнчүсү накид. Күрчөктү салабыз. Бул жактан жипти алып чыгабыз. Бул 2 жиптен өткөрөбүз биринчи. Андан кийин бул 2 жиптен өткөрөбүз. Мына ушундай кылып токуп кете беребиз. Бизге 18 столбик с накидом керек болот. Азыр биз 3-өн токудук. Та бул жака токуйбуз. Ушундай кылып 18 столбик с накидом токуп алдык. Эми бул жипти мындай тартабыз. Тартып бириктирип коебуз. Бул жер ачык болсо эч нерсе болбойт. Ушундай кылып бириктиресиздер. Эми бул жерден биз соединение кылабыз. Бул жерде мына башында биз 4 воздушный петель токуганбыз. Ошонун үчүнчүсүнөн биз соединение кылабыз. Бул жерде карасаңыздар 1 2 3. Ушул үчүнчүдөн мындай кылып күрчөктү салып, жипти өткөрүп, аны мындан өткөрөбүз. Мына ушундай кылып бириктирип алгандан кийин биз 3 воздушный петель токуйбуз. 1 2 3. 3 воздушный петель токуп, бул жерге үчүнчү косичкага маркер коюп алабыз. Үчөөнү токугандан кийин, маркерди койгондон кийин биз дагы 6 воздушный петель токуйбуз. 1 2 3 4 5 6. Ушундай 6 воздушный петель токуйбуз. Эми накид алабыз. Накид алгандан кийин мына бул косичкага уже токулду. Андан кийинки косичканы санайбыз. 1 2 3. Үчүнчү косичкага биз күрчөктү салып туруп, жип алып чыгабыз. Биринчи бул экөөнөн өткөрөбүз, андан кийин күрчөктө 2 жип, ушул 2 жиптен өткөрөбүз. 6 воздушный петель. 1 2 3 4 5 6. Накид.
Бұл косичкадан өтті. 1, 2, 3. Үшінші косичкаға күршекті салып, жеп алып шығабыз. Бұл екеуінен өткөрөбүз. Андан кейін бұл екі жіптен өткөрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный петель. Накид. Мұны есептебейбіз. Андан кейінгі косичкадан есептеп баштайбыз. 1, 2, 3. Үшіншіге күршекті салып, жеп алып шығабыз. Бұл екеуінен өткөрдік. Эми күршекті екі жеп, бұл екеуінен өткөрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 1, 2, 3. Üçüncüге салып, жеп алып шығабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakit. 1, 2, 3. Üçüncüden ötkөрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Акыркысы. Эми бул биз маркердин местасынан соединение кылабыз. Маркерди алып туруп 1, 2, 3. Üçüncüгө маркер койгонбуз. Ушул жерден алып соединение кылабыз. Өткөрүп, аны мындан өткөрөсүздөр. Бул жерди улап койдук. Эми биз 3 воздушный петель токуйбуз. 1, 2, 3. Ушул үчүнчүгө маркер коюп алабыз. Биз биринчи рядты бүттүк. Маркер коюп алабыз дагы. Эми бул жерге дагы 1 воздушный петель токуйбуз. 1 воздушный петель токуйбуз. Эми накид алабыз дагы. Кайра эле ушул жерге, мына токуган местага, ушул жерге күрчөктү салып туруп, жип алып чыгабыз. Алып чыгып, аны мына бул экөөнөн өткөрөбүз. И күрчөктөгү эки жиптен өткөрөбүз. Бизде ушундай кичинекей арка пайда болот. 3 бурчтук пайда болот ушундай. Эми бул жерден 1, 2, 3. 3 воздушный петель токуйбуз. 3 воздушный петель токкандан кийин накид. Мына ушул аркага токуйбуз эми. Арканын ичинен тагып бирин өткөрдүк. Экинчисин өткөрөбүз. Өткөрөбүз. Эми 1 воздушный петель сөзсүз алабыз. Накид. Кайра эле ушул аркага тагып өткөрөбүз. Ушундай токуйбуз. 1, 2, 3. 3 воздушный петель. Накид. Эми мына неменин тушуна токуйбуз. Ушул жерден өтүүндө косичкадан өткөрүп токуйбуз. 1 бул жака өткөрдүк. Эми 2 мына бул жака өткөрөбүз. Воздушный петель сөзсүз. Накид. Кайра эле ушул жерге, мына ушул жерге дагы өткөрөбүз. Өткөрүп, бул жака экөөнү өткөрүп, бул экөөнү өткөрөбүз. Ушундай болуп токулушу керек. 1, 2, 3. Эми мына аркага токуйбуз. 1, 2. Воздушный петель сөзсүз. Накид аласыздар. Кайра эле ушул арканын ичине токуйбуз. 1, 2,
3 воздушный петель алдык. Накид. Мынын тушунан токойбуз. Тушундагы косичкадан токойбуз. Көрөбүз. Воздушный петель сөзсүз. Накид. Кайра ушул жерге. Токойбуз. Ушундай кылып токулат. 1 2 3 накид арканын ичине токойбуз. Сөзсүз бир воздушный петель и накид дагы ошо арканын ичине ушундай кылып токойбуз. 1 2 3 воздушный петель. Эми мунун тушунан токойбуз. Накид сөзсүз. Бир воздушный петель, накид, кайра эле ушул жерге ушундай кылып токуп коебуз. 1 2 3 накид аркадан токойбуз. Воздушный петель, накид, кайра эле ушул жерге. 1 2 3 накид тушундагы косичкадан токойбуз. Бир воздушный петель, накид, кайра эле ушул жерге. Ушундай баары эле окшош кылып маркердин жанына чейин токуп келебиз. Бул жерден ушул жерге чейин токуп келгенден кийин 1 2 3 үчөөнү алабыз дагы мына маркердин местосунан соединение кылабыз. 1 2 3 үчүнчү косичкадан кылып соединение кылып коебуз. Мынакей. Ушундай кылабыз. Эми 1 2 3 үчүнчүгө маркер коюп алабыз. Сөзсүз бир воздушный петель. Ошо менен 4 болот. Үчүнчүгө маркер койдук. Эми накид алабыз дагы. Мына ушул арканын ичинен токойбуз. Кичинекей арканын ичинен күчөктү өткөрүп туруп чип алып чыгабыз. Мындан өткөрөбүз и мындан өткөрөбүз. Мынакей. Дагы бир ушундай арка пайда болду. Эми биз 4 воздушный петель алабыз. 1 2 3 4. Мурунку рядда 3төн алганбыз, эми мунусунда 4төн алабыз. 4төн алабыз, накид бул арканын ичине токойбуз. Мына өткөрүп, мындан өткөрөбүз. Сөзсүз бир воздушный петель, накид, кайра ушул арканын ичине ушундай кылып токойбуз. 1 2 3 4 накид. Мына ушул арканын ичинен токой беребиз. Воздушный петель, накид, кайра эле ушул жерге токойбуз. Мына ушундай окшош 4 воздушный петель алабыз. 1 2 3 4 накид. Мына арканын ичинен токойбуз. Бул жагы түшүнүктүү эле болду. Бир воздушный петель сөз алабыз. Накид, арканын ичинен дагы. Мына ушундай кылып маркердин жанына чейин токуп келебиз.
мына эми бул жерден 1 2 3 4 воздушный петель алдык. Маркердин местасынан соединение алып коебуз. Маркердин местасынан мына косичкадан кылбасаңыздар деле мына арканын өзүнөн деле мындай кылып соединение алып койсоңуздар болот. Мындай кылып туруп, арканын өзүнөн эле соединение кылып туруп, бул жака 1 2 3 4 воздушный петель алыңыздар. Бул жерде сиздердин башыңыздарды айлантырбай эле коеюн. 3 алып, анан кайра маркер коюп, кайра бирөө алып, башыңыздарды айландырбай эле ушундай кылып оңой жолун көрсөтөйүн. 4 аласыздар дагы. Накид. Кайра эле ушул аркадан жип алып чыгабыз. Мындай өткөрөбүз. Мына эми ушул жерден арканын өзүнө эле мындай кылып маркерди коюп алыңыздар. Кийин соединение кылганда да ушул жерден эле соединение кыла бересиздер. Эми бул жака биз 4-өөдөн алдык, 4 косичкадан алдык мурунку рядда. Эми бул рядда биз 5 косичкадан алабыз. Улам 5, 6, 7, 8 болуп чоңоюп кете берет. Биз көбөйткөн сайын кругубуз да чоңоюп кете берет. Эми мына 1, 2, 3, 4, 5. 5-өн алабыз да мурунку рядда кандай кылып токуган болсок, ошондой кылып эле токуй беребиз. Накид. Мына ушул арканын ичинен мындай кылып алып токуйбуз. Сөзсүз бир воздушный петель алабыз. Накид. Кайра эле ушул арканын ичинен ушундай кылып токуй беребиз оңой эле. Мурунку рядда кандай кылып токуган болсок, ошол рядка окшош болгону. Мурунку рядда биз 4-өөдө алганбыз, бунусунда 5 алабыз. 1 2 3 4 5. 5 косичка алдык. Накид. Бул арканын ичинен эле ушундай кылып алып токуй беребиз. Воздушный петель, накид. Кайра ушул арканын ичинен ушундай кылып алып, айлантып бул жака чейин токуп келебиз. 5 воздушный петель аласыздар. Накид. Мына ушундай кылып арканын ичинен токуй бересиздер. Мына ушундай кылып токуп келдим. 5 воздушный петель. Именно акыркы аркадан ошо арканын ичинен эле соединение кылып кое бериңиздер. Мындай кылып ушундай кылып соединение кылып кое бериңиздер. Эми бул жерден 1 2 3 4 4-өн аласыздар дагы. Накид. Ушул эле жерге ушундай кылып токуйсуздар. Эмнеге 4-өө алып атабыз? Бул жерде 3-өө мындай түз немеге кетет, ал эми бирөөсү, 4-үнчүсү бул подъемго кетет. Мындай аркалар ачык болуш үчүн бир воздушный петель сөзсүз алып атабыз. Эми бул жерден биз 1 2 3 4 5 6 воздушный петель алабыз. Мурункуда биз 5-өн алганбыз, мунусунда 6 алабыз. Накид. Бул жактан өткөрөбүз. Сиздерге түшүнүктүү эле болду, Катар менен ушинтип кошуп кете бересиздер. 5 6 7 8 болуп кошулуп кете берет. Эми бул жерде мен размер боюнча айтып кетейин. Размерин кандай кылабыз? Мен сиздерге жөнөтүп коем диаметрди. Ошол диаметрге карап размерин чыгарасыздар. Сиздерге канчалык диаметрде керек, ошол боюнча чыгарасыздар. Мен таблицасын жөнөтүп коем. Бул азыр примерно 13 сантиметр чыгып атат. Бизге бир взрослый шапкага бир 17,5-18 сантиметр чыгыш керек. Ал үчүн мен дагы бир 2-3 ряд
токушум керек. Токуп, өлчөп дагы көрсөтүп берем. Эми таблицаны, размердин таблицасын мен Telegram каналга жөнөтүп коем. Ошол жактан карайсыздар. Карап, размерин чыгарасыздар. Ушундай кылып өзүңүздөргө керектүү диаметрде токуп аласыздар. Ушундай эле бул жагы оңой эле түшүнүктүү. Алтоону алып, аркадан ар бир аркадан токуйбуз. Алтоону токуп келгенден кийин бул жерден маркер коюп алыңыздар. Адашып кетем десеңиздер, арканын ичине эле коюп алыңыздар. Ушундай кылып коюп, бул жерден соединение кылабыз. Алтоону неме кылгандан кийин, токуп келгенден кийин, кийинки рядда уже 7 болот. 7 болот, кийинкиде 8 болот. Ошентип кошуп кете бересиздер. Өзүңүздөргө керектүү диаметр чыккыча ошентип кошуп кетесиздер. Азыр мен дагы токуп, өлчөп көрсөтүп беремин. Бул жагын эми өз алдынча токуйбуз. Мына ушундай кылып өзүмө керектүү размерди токудум. Азыр өлчөп көрөбүз. Примерно 17 сантиметр болду. Бул азыр 56-57 сантиметр окружность голуба ошого туура келет. Эгер дагы чоңураак кылып токуйм десеңиздер, 58-59-60 сантиметрге токуйм десеңиздер, анда дагы бир катар кошуп койсоңуздар болот. Азыр меники 7ден токтоду. Бул жерде 7 воздушный петель алдым. Ушул катарды, акыркы катарды. Сиздер кийинкисинде дагы 8 воздушный петель алып, бир катар кошуп койсоңуздар болот. Эгер чоңураак размерде токуйм десеңиздер, өзүңүздөргө кандай размерде керек, ошого жараша токуйсуздар. Эми бул жерден биз бул жагына кошпой албай токуйбуз. Эми биз бул жагына мындай тулясын токушубуз керек. Бул жерден мурунку катарларда кандай кылып токуган болсок, ошондой кылып эле токуй беребиз. 1 воздушный петель, 2, 3, 4. Төртөн алып, накид. Бул аркадан өткөрөбүз. Өткөрүп, бул жака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына мен бул акыркы катарым 7 менен бүткөн. 7 воздушный петель менен бүткөн. Эми бул жагын жалаң ошол 7 воздушный петель кылып токуп алып кетемин. Накид. Воздушный петель, накид. Мына ушундай кылып эми кошпой албай токуп кете берем. Сиздер кайсы катарга келгенде, может сиздердики 6га келип токтойтур, 5ке келип токтойт или 8ге келип токтойт. Ар кимдики ар кандай болот. Ошол токтогон воздушный петелиңиздерден эле улантып токуп кете бересиздер. Азыр мен жалаң 7ден токуйм. 7ден мындай кылып бул жагына токуп кете берем. Мындай шапкабыз узун болуп чыгат. Токуп бүтүп дагы көрсөтүп сиздерге канча катар токудум, ошону көрсөтүп берем. Бул жагын эми өз алдынча токуйбуз. Мына мен ушундай кылып токудум. Жалаң бул жагын токуганда маркерден кийин мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 катар токудум. Сиздер өзүңүздөргө керектүү мындай туляны токуйсуздар. Может сиздер узунураак кылатырсыздар, может кыска кылатырсыздар. Өзүңүздөр каалаган ошол объемду токуйсуздар. Азыр өлчөп көрсөтүп берем канча болду. Бул жактан баштап өлчөгөндө примерно бир 17 сантиметр болуп калат. Сиздер может 18 кыласыздар, 19 кыласыздар. Азыр бул мен токуп жаткан размерге ушул нормальный болот. Ушул нормальный болот. 17 сантиметр. 17, 18, 19 кылсаңыздар болот. А детскийди токуйм десеңиздер, детскийдикин бир 15, 14 ушундай кылып токуй бересиздер. Эми бул жерден биз бул чекесин токушубуз керек. Чекесин айлантып токуйбуз.
анда көрсөтүп берем. Маркерди алып коеюн. Мына бул жерден соединение кылгандан кийин бир воздушный петель аласыздар дагы. Кайра ушул арканын ичинен дагы бир столбик без накида алып токуйбуз. Ушундай алып токуйбуз. Андан кийин биз бул жерде карасаңыздар, ушунун эле жанында мына косичка бар. Арканы токугандан кийин ошол жерде косичка болот. Жакшылап мындай байкасаңыздар. Ошо арканын ичинен токугандан кийин ошонун жанында мындай косичка болот. Ушул косичкадан да токуйсуздар. Столбик без накида токуйбуз. Эми бул жагына бизде 7 воздушный петель бар бул жерде. Ушул катарга биз эми бир 5 воздушный столбик без накида токуйбуз. Ошо арканын ичинен эле 1 2 3 4 5. Ушундай кылып 5 столбик без накида токуйсуздар. Бош кылып эле токуңуздар, өтө тартпай. Мына 5-өн токугандан кийин бул жерде карасаңыздар, мына жерде мына арканын жанында, мына тешиктин жанында мындай косичка болот. Ошол косичкадан да токуйсуздар. Чтобы тегиз чыгыш үчүн мына ушул косичкадан столбик без накида токуйбуз. И андан кийин мына аркадан токуйбуз. Мына тешиктен токуйбуз. Тешикти токкандан кийин тешиктин бул жагында дагы мына косичка бар. Ушул жерде косичкадан да токуйбуз. Эми бул мына арканын өзүнө токуйбуз. 5 столбик без накида токуйбуз. Ар бир аркага 5 столбик без накида токуйбуз. Болгону ушул мына жердеги косичкаларды калтырбай токуп кетсеңиздер, ушул жердеги андан кийин тешиктен токуйсуздар. Андан кийин ушу тешиктин жанында эле косичка бар, ошону токуйсуздар. А бул жерге мына аркага 5 столбик без накида токулат. Ушинтип мына айлантып бул жерге чейин токуп келебиз. Бул жерди түшүндүрүп кетейин. Эмне үчүн 5 алып атабыз бул жерден? Мен азыр 7 воздушный петель менен бул жагын улап кеттим да. Эми бул жерге биз 7ден 2-ни минус кылабыз. 2-ни минус кылганда бизде 5 болот. 5 болот дагы ошол 5 столбик без накида токуйбуз. Эгер 7 кылып токуп кое турган болсок, анда бизде мындай чекеси парпырап кетет да, көп токуп коебуз. Бул жагы бош болуп калат. Ошондуктан тыканыраак болуш үчүн биз 5 кылабыз. Сиздер эгер 7 эмес 8 менен бүткөн болсоңуздар, 8ден 2-ни минус кыласыздар. 2-ни минус кылганда 6 болот. Ошондо сиздер 6-ны токуйсуздар. А эгер 5 менен аякташы мүмкүн, 4 менен аякташы мүмкүн, өзүңүздөрдүн размерге жараша да. Эгер 4 менен аяктасаңыздар, анда бул жерден 2-ни кемитесиздер дагы 2 столбик без накида кыласыздар. Түшүндүңүздөр э? 2-ни минус кылып анан токуйсуздар, чтобы чекеси тыканыраак чыгыш үчүн. Мына ушундай кылып айлантып токуп чыктым. Эми бул жерден жипти чыгарып кыркабыз. Жипти мындай чыгарасыздар дагы. Мына ушул жерден мындай кылып туруп, мына акыркы биринчи башталган косичка барго, ошол косичкадан мындай кылып өткөрөбүз. Жипти бул жакка өткөрөбүз. Андан кийин өткөрүп туруп, мына ушул косичкадан түбү жагына өткөрөбүз.
Şunday qilib ko'rib olamiz. Bu yerdagi bunday bir bilinmagan kosичка bo'lib qoladi. Shunday bo'lib kosичка bo'lib qoladi. Endi buni ichine ko'rib chiqamiz. Bayqalmay turganday qilib. Так, bu жағына да ko'rsatsak bo'ladi. Shunday qilib ko'rib turib. Bu жақта жіпті дағы ішіне кіргізіп саламыз. Бізден шапка паутинкамыз даяр. Сетка шапка деп дағы қойсақ болады. Паутинка арғандай аталышта бола береді. Шундай қылып тоқылсаңыздар болады. Өзіңіздердің размеріңіздерге лайықтап тоқисыздар. Бұл состав ангора болды. Ангора Gold жүйден тоқыдық. 56, 57, 58-ге дағы чақ келетімдей чойлат бұл. 60-61 сантиметрге лайықтайым десіп тұрған болсаңыздар, ана да бір қатар қошасыздар. Түшіндіріп айтып кетті ме, ана? Шындай. Бұл шапканы дағы өзіңіздер қозды алсаңыздар болады. Мынау чекелеріне жаңағыдай темірлерді қойып, украшенияларды қойып, жаңағыдай сатат қой атайын. Ошондой украшениялардан қошып, чекелеріне өзіңіздердің фантазияңыздарға жараша қозды алсаңыздар болады. Сіздерге түшіндіріп айтып кетчү нәрсе дағы бір бұл хлопковый пряжадан тоқылған. Biz murunqi videoda angoradan to'qiganmiz. Bu xlopok и акрил. Мындай жиптен тоқылған. Ошоға эле окшош тоқылышы. Бул мына ушундай жиптен тоқылат. Бир эле кабат болуп тоқылат. Будан бир эле кабат кылып тоқуйсуздар дагы. Мына ушундай кылып тоқылат мындан дагы. Тоже 3-ле күчөктү колдоносуздар. 3-күчөктү колдоносуздар.
Bunun токулушу дагы ошого эле окшош. Мына ушундай кылып круг менен токуйсуздар. Анан өзүңүздөргө керектүү размерде метр менен өлчөп алып токуй бересиздер. Азыр бул 57-58 сантиметрге ылайыктап токулган. Бул жерден мен бул жерге 8-чи воздушный петельден баштап кошуп кеткем. 8-9 кылсаңыздар болот. Взрослый шапка токуйм десеңиздер, анан размерге карап, ошого жараша диаметрин өлчөп, анан токуйсуздар. Токулушу окшош ангорага. Мынакей бул ангорадан токулган. Муну мастер-классты мен сиздерге көрсөтүп бердим. Ал эми бул хлопковый, хлопоктон токулган. Экөөнүн токулушу окшош болгону размерге карап токуй бересиздер. Мен бул жерде 8 катардан кошуп баштагам, 8 воздушный петельден кошуп баштагандан кийин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 токудум. 9, 8 токуй бересиздер, өзүңүздөргө керектүү мындай размерде токуй бересиздер. Вот, бунун составы эле бөлөк, токулушу бирдей. Состав хлопок, акрил, мындай джинстан токулган бул. Ал эми бул ангора голд. Мына ушундай жиптен бир кабат кылып эле токуй бересиздер. Просто мындай цветте токуганмын. Ушундай эле жип колдонгонмун. Ушундай жип. Дагы башка дагы хлопковый жиптерден токусаңыздар болот. Аны мен ушул телеграм каналга киргизип коем. Кандай жиптерди дагы колдонсо болот. Ошолорду мен киргизип коем. Токуй берсеңиздер болот.